Ассаламу алейкум туугандар. Назарыңыздарда кайрадан эле базар жок каналы. Бүгүн мен Бишкек шаарынын Пишпек деген районунда турам туугандар. Ошол жерден бир сатылуучу үй бар экен. Азыркы чыгарылышта сиздерге ошол жөнүндө маалымат берейин деген. Биринчи эле болуп сатылуучу үйгө карай барган жолду көргөзөйүн туугандар. Азыр мен турган жер Крылова жана Атбасарский көчөсүнүн кесилиши. Сатылуучу үй ушул Атбасарский көчөсүндө жайгашкан. Бир аз 100 метрдей батышты карай басып барганда Крылова көчөсүнөн. Анан ушул эле Крылова көчөсүнөн сиздер түндүктү карай бир аз барсаңыздар, Лев Толстой көчөсүнө бара аласыздар. Тоо тарапты карай бассаңыздар, Гагарина көчөсүнө бара алат экенсиздер. Железнодорожный жана номер 4 городской больницалар жакын жерде жайгашкан. Эки поликлиника. Так. Эми мен сатылуучу үйгө карай жол алайын. Сиздер ориентирди могул По пути деген магазинден алсаңыздар болот. Ушул По пути деген магазиндин жанындагы көчө менен батышты карай 70-100 метрдей басасыздар туугандар. Айта кетчү нерсе, бул Крылова көчөсүнөн 227 маршрутка өтөт. Эгер сиздер маршрутка менен келсеңиздер, ушул жерден түшүп барсаңыздар болот туугандар. Көп сүйлөп жибердим окшойт. Өтө бат сүйлөдүм, бирок өзүмө деле байкалып турат. Лайктан басып өз оюңузду комментарийге жазып турабыз туугандар. Анан группалар менен бөлүшсөңүздөр, мага үй саткан адамга жана үй издеген адамга чоң жардам берген болосуздар. 3 адамга туугандар. Андыктан группалар менен бөлүшүңүздөр, видеонун акырына чейин көрүп өтүп, лайктан басыңыздар, комментарийден жазыңыздар туугандар. Ал нерсе деле мага чоң жардам болот. 100 метрдей басып келип, сатылуучу үйгө да жетип келип калдым туугандар. Келип жаткандагы оң тараптагы үй болуп калат. Бул көчө тараптан көрүнүшү. Көрүп турганыңыздардай блок менен тосулган. Көрүп турганыңыздардай ворот орнотулган. Жакын жерде 3 мектеп бар экен. Сатылуучу үйгө жакын жерде. Номерлерин айтты эле, үй ээси мен унутуп калдым туугандар. Анан суу, свет, газ, канализация бары центральный экен. Бир гана отопление, газовый котел менен иштейт туугандар. Бул мына алды тараптан көрүнүшү. Жердин аянты 7,5 соток. Алды тарабы мындай бурчатка чапталган, өйдө тарабы навес туугандар. Эми үй жөнүндө айтсак, үй өзү 115 метр квадрат экен. Жарымы кирпич менен бүтүрүлгөн, жарымы саман. Үй ээсинин айтуусуна караганда, бул жагыны мурда өзү болгон экен, я бул жагын өздөрү кошуп алышыптыр туугандар. Документтер боюнча техпаспорт бар экен, үй ээсинин атында. Андан ара сиздерге биринчи эле болуп үйдүн ички тараптарын көргөзөйүн. Андан соң арты тарабында дагы үйдүн тышкы тарабындагы туалет жана башка бир аз жер жемиш экенге жерлер, бир аз бош жер бар, ошолорду да көргөзөйүн туугандар. Азыр ички тараптарыны көргөзөйүн. Киргендеги негизги эшик туугандар. Кирсек эле коридор жайгашыптыр. Бул коридордон оң тарапка кирсек кухня, ал жак душ өтсөк душ, туалет жайгашты. Биринчи эле болуп сиздерге азыр кухняны көргөзөйүн. Коридор жөнүндө айтсак, дуалдар обой, потолок гипсокартон, пол болсо ламинат экен. Андан ары ушул жерден оң тарапка кирсек кухня жайгашкан. Узун турасы 3,5 7. Мынакей. Дуалдары обой, потолок гипсокартон, тоо тараптан бир чоң пластик терезеде орнотуптур. Полу ламинат туугандар. Мынакей. Үй ээсинин айтуусуна караганда, бул кухня мебелдер баары калат экен. Ички тарабынан раковина орнотулуп, суу чыгарылган. Мына жана айткандай эле, бул жакта газ бар. Мына газы плиталар деле орнотулуптур бул жакка туугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Андан ары кайра эле коридорго чыгып түз өтсөк, бул жакта ванна, душ, туалет жайгашыптыр. Дуалдары кафель, потолок пластика, пол кафель. Бул жактан раковина орнотулуп, суу да чыгарылып турат туугандар. Суусу Аристон менен жылыйт экен. Мына ушундай көрүнүштө. Андан ары кайра эле коридорго чыгып, сол тарапка кайрылсак, бул жакта холл жайгашкан. Узун турасы 3,7. Дуалдары обой, потолок гипсокартон. Тоо тараптан бир чоң пластик терезе орнотулуптур. Полу ламинат туугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Бул холлдон биз 3 бөлмөгө өтүп кете алат экенбиз. Залга, детский бөлмөгө жана бул жактагы спальный бөлмөгө.
биринчи эле сиздерге залды көргөзөйүн. Мынакей, бул зал. Узун турасы 7-ге 4. Мынакей. Түндүк тараптан чоң терезе орнотулуптур. Пластик терезе. Дуалдар обой, пол ламинат. Потолок гипсокартон экен туугандар. Мынакей. Үй ээси кухня мебелдер калат деди. Бул мебелдер калат бекен, калбайт бекен, анан звонокко сурап алсаңыздар болот. Бирок кухня мебелдер калат деп айтты туугандар. Андан ары кайра эле холго чыгып оң тарапка кайрылганда бул жакта детский бөлмө жайгашкан. Узун турасы 4-кө 3, дуалдар обой, потолок гипсокартон. Батыш тараптан бир пластик терезе орнотулуптур. Полу жыгачтан болгон пол экен. Андан ары кайра эле холго чыгам. Холдон дагы оң тарапка кайрылсак, бул жакта спальный бөлмө жайгашыптыр туугандар. Ошол светни жандырып алыш керек эле. Окей, спальный бөлмө жайгашыптыр туугандар. Узун турасы 4-кө 4, дуалдар обой, тоо тараптан пластик терезе орнотулган. Полу жыгачтан болгон пол экен. Өйдө тарабына ламинат линолеум салыныптыр. Ылдый тарабы жыгач экен. Ушундай көрүнүштө. Андан ары мен коробосуна чыгып, ал жактагы маалыматтарды да сиздерге берейин. Мен кайра эле үйдүн коробосундамын туугандар. Бул жактагы очокторду сиздерге көргөзбөдүм окшойт алдына келип. Бул жакта бир орто очок жана чоң очокко, чоң казанга жана кичинекей казанга расчет алынып салынган 2 очок бар экен туугандар. Андан ары үйдүн арткы тарабына өтөлү. Так. Жердин аянты 7,5 сотук. Дагы бир жолу эскерте кетейин. Үйдүн чыгыш тарабы менен түз адам өткөнгө жер калтырылыптыр. А бул арты тарабы, мынакей. Бул жакта эле бир аз бул жерге чейин стяжка куюлган. Мынакей. Бул арты тараптан көрүнүшү. Бул жакта кандайдыр бир жер жемиш же болбосо бак эсеңиз болот. А бул жакка деле кандайдыр бир жер жемиш эксеңиз болот экен. Анан үй ээси өзү бул жерден дагы бир времянкага расчет алып фундаментта куйган экен туугандар. Границалары өзүңүздөр байкагандай эле, бул мына кошуналар тоскон листке чейин, ал жагы тиги темирмен тосулган, ошол жерге чейин. Батыш границасы бул блокко чейин туугандар. Алдына барып көргөзөйүн, өткөндө бир көрүүчүбүз жакшы нормально алдына барып границаларды толук көргөз деп айткан болчу. Мынакей, азыр комментарийге деле калтырып, бул жакка деле калтырып коеюн ошол комментарийни туугандар. Бул жерде бир времянкага расчет алынып, фундаментта куюлуптур. Бул үйдүн түштүк тараптан көрүнүшү туугандар. 115 метр квадрат. Эми бул үйдүн баасына $65,000 деп атышат. Сүйлөшүүлөр болот туугандар. Ээсинин номерин бул жерге калтырам. Дагы бир жолу негизги маалыматтарды айтып кетейин. Баасына $65,000 деп атышат. Сүйлөшүүлөр болот. Жердин аянты 7,5 сотук, үй өзү 115 метр квадрат. Газ, свет, суу, канализация бары центральный, бир гана отопление газ менен. Котелы газ менен. 3 мектепке жакын жерде. Номер 4-чү городской больницага, бул жерде железнодорожный больницага жана бул жакта Баткен базарына да жакын жерде туугандар. Бул негизги маалыматтар, эми үй алуучу үчүн өтө керектүү маалымат. Бул жакта үйдүн тышкы тарабындагы туалеттер жайгашыптыр. Келгенге чейин мындай тротуар куюлган туугандар. Жамгыр, кар убакытта бутуңуз ылай болбой келип кете аласыздар. Кимде-ким акырына чейин көргөн болсо туугандар, группалар менен бөлүшүп коюңуздар. Ал нерсе менин каналымдын чоңоюшуна жана бул үйдүн эртерээк сатылып кетүүсүнө, үй ээсине жана кимдир бирөө үй издеп жүргөн болсо, ошол кишиге 3 адамга чоң жардам берген болосуздар. Лайк менен комментарийни да басып жазганды унутпаңыздар туугандар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарылышка чейин саламатта калыңыздар.